Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Аңгектен катсаң дөңгөккө. Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна пансионатын алдырып жиберген ишкер УКМКдан жардам сурап барып, мүлкүн ал жактын кызматкерлерине тарттырып жиберген. Депутат: ата-энелер мугалимди сыйлабаса, мамлекет мажбурлап сыйлатышы керек. 110 сом Эрболдун өлүмүнө себеппи? Колуна темир кармап алып, өзүн агрессивдүү алып жүргөн жаран кармалды. Аңгектен катсаң дөңгөккө. Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна пансионатын алдырып жиберген ишкер УКМКдан жардам сурап барып, мүлкүн ал жактын кызматкерлерине тарттырып жиберген. Бул тууралуу депутат Эльвира Сурабалдиева башкы прокурорго билдирди. УКМКнын жетекчилиги убагында Көлбаевден жабыркагандар бизге кайрылгыла деп жарыя кылган экен. Ошондо көлдөгү бир пансионатын уюшкан кылмыштуу топко тарттырып жиберген ишкер атайын кызматка кайрылган. Жыйынтыгында тескерисинче экинчи ирет тартып алышкан. Мүлк мамлекетке дагы өткөр эмес, деди эл өкүлү. Башкы прокурор бул факт боюнча маалымат жок экенин айтып, тактоону убадалады. Максат Асаналиев соңку маалда мындай мүнөздөгү арыздар көп түшүп жатканын белгиледи. Сизге бериле турган акыркы окуяларды эске алганы менен ошол УКМК кызматкерлерине жабыркаган жарандардын кайрылуулары абдан көп болуп атат. Мен кечээ массалык маалымат каражаттардан да сиз тууралуу окудум, сизден берилген маалымат тууралуу. Ошол боюнча дагы бир тактай турган бир нерсе бар да. Убагында Камчыбек Көлбаевден жабыркагандар бизге кайрылгыла деп УКМКнын жетекчилиги жарыялаптыр да. Анан мага жакында бир жараныбыз кайрылып атат. Көлдө бир пансионатым бар эле. Ошону убагында уюшкан кылмыш топтору тартып алышкан дейт. Анан мен сүйүнүп алып туруп ошол ураандан кийин барсам, тескерисинче экинчи ирет менден УКМК кызматкерлери тартып алып, азыр ал мамлекетке өттүбү десем жок дейт. Ошол тегерегинде иштеп жүргөн жарандардын бирөөнүн колунда дейт. Бул арыз боюнча мен сизге тагыраак маалымат каттарды берем. Ошону карап көрүңүздөр. Ушундай учурлар текшерилип жатабы? Бул 22 же 23-жыл болгон окуялар да. Сизде маалымат барбы? Эльвира Жыргалбековна, мындай арыздар азыр бизге өтө көп түшүп атат. Кечээ мен комитетте берген маалыматында да белгилеп кеттим. Бул мындай мүнөздөгү арыздар азыр биздин өндүрүштө 386 арыз каралып, ар кандай процессуалдык чечимдер кабыл алынып атат. Мен бул учурдан пайдаланып айтып коеюн деп атам. Жалпы эле коомчулук үчүн, жалпы элибиз үчүн кандай гана мыйзам бузуу болбосун, эч кимден коркпой, тартынбай, прокуратура органда болобу, күч органдарына кайрылыңыздар. Сөзсүз түрдө мыйзам чегинде чечимин, адилеттүү, калыс чечимин чыгарып беребиз. Максат Кубатович, эч кандай сомнение болбош керек. Ошон үчүн жанагы сиз айтып аткан пансионат боюнча так маалыматым азыр жок. Сиз мага ал кишилердин данныйларын берип койсоңуз, мен териштирип чыгып сизге толук маалыматты беремин. Бул абдан өкүнүчтүү. Депутат: ата-энелер мугалимди сыйлабаса, мамлекет мажбурлап сыйлатышы керек. Илим Кубанычбеков педагогдордун кадыры түшүп жатканын айтып, аларга өзгөчө макам берүүнү сунуштады. Эл өкүлү Ички иштер министрлигинен мугалимдерге кол көтөргөндөргө катуу чара көрүүнү талап кылды. Мугалимдерге карата урмат сыйдын төмөндөшү, зордук, зомбулук фактыларынын көбөйүшү олуттуу көйгөйгө айланды. Акыркы убакта коомдо абдан кооптуу тенденция күчөп жатат. Мугалимдерге ата-энелер тарабынан кол көтөрүү, орой мамиле кылуу, окуучулар мугалимди сыйлабагандыгы, социалдык тармактардагы мугалимдерди мазактоо, мунун баары жөн эле бир тартип маселеси эмес, бул мамлекеттин фундаментине урулган сокку деп билем. Эгер мугалимди сыйлабаган коом болсо, ал коомдун келечеги да күмөн болот. Бүгүнкү күндө мугалимдерибиздин дагы мотивациясы төмөндөп жатат десек жаңылышпайм. Себептенде коомдо кадыр-барктын түшүшү корголбогон, көпчүлүк учурда моралдык басым астында. Эгерде кээ бир ата-энелер мугалимдин сыйлаганды билбесе, анда биз мамлекет тарабынан мугалимдерди сыйлоону үйрөтүп жана мажбурлашыбыз керек. Ушундай шартта биз кантип сапаттуу билим берүүнү талап кыла алабыз? Мугалим өзү корксо, ал кантип эркин окутат? Мугалим өзү бааланбаса, ал кантип балдарды шыктандырат?
кесипке кызыгуу дагы азайып жатат. Эң коркунучтуу жагдай келечекте мугалим болом деген жаштардын азайып жаткандыгында. Бүгүнкү абалды көргөн жаштар мен мугалим болбой эле коеюн деп жатышат. Бул эртеңки күн үчүн чоң коркунуч. Эгер бүгүн чара көрбөсөк, эртең мектептерде мугалим жетишпей калат. Жүз 10 сом Эрболдун өлүмүнө себеппи? Нарын шаарында 14 жаштагы мектеп окуучусунун өз жанын кыйгандыгы тууралуу укук коргоочу Назгүл Турдубекова билдирди. Маалым болгондой, окуя 1 апрелде болгон. Бала өз жанын кыйуу алдындагы катында мектеп директорунун орун басарын көрсөткөн. Укук коргоочу ушул жагдайларга карабастан райондук ички иштер бөлүмү кылмыш иши козгобогонун белгиледи. Бул боюнча бүгүнкү жыйында депутат Эльвира Сурабалдиева маселе көтөрүп, спикерди окуяны көзөмөлгө алууга чакырды. Жакындары билдиргендей, окуучу ата-энеси жана социалдык педагог катышпастан суракка алынган. Ал эми кийинчерээк классташтардын алдында акчаны столго коюуга мажбурланып, уят абалда калган. Маалыматка ылайык, үйүнө баргандан кийин ал WhatsApp аркылуу "Мени акча уурдадың" деп мойнума алдырышты деген билдирүү жазган. Абиров Эрбол Элиманович деген 7-класстын баласы өз өмүрүнө кол салып, муунуп каза болуптур. Анан бул жерден окуя эмнеде болуп атат да? Ошол класста деген мектептеги китептин арендасына деп чогулган акчанын 110 сомун таба албай, анан ошол жактагы мектеп тарбия завучу Оролов Бек Магдылбекович кабинетине киргизип суракка алып, анан ошол бала намыстанып асынып өлүп калыптыр. Анан ушундай учурлар боюнча мен деген жалпы өкмөткө кайрылат элем да. Биз эми өмүр бою мугалимдерге болуш келебиз, өзгөчө парламентте. Бул жерден болсо 110 сом үчүн баланын өмүрү кыйылып атат, анан деген күчкө салышып, жактан ишти жабабыз, кыргызча жабабыз деп ызы чуулаттыр. Ушуну бир көзөмөлгө алып коелачы деп кайрылам. Анан өзгөчөсүгө урматтуу төрага, өзүңүз бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Азыр эле чалабыз прокурорго. Жана ошондой эле Виктор Испаевич эске алып, азыр эле чалып айтып койсоңуздар. Колуна темир кармап алып, өзүн агрессивдүү алып жүргөн жаран кармалды. Коомдук жайда тактап айтканда автоунаалар өтүүчү жолдун ортосунда өзүн агрессивдүү алып жүргөн жаран кармалды. 2026 жылдын 4 апрелинде социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү учурунда Фучик көчөсүндө белгисиз жарандан колуна темирге окшош нерсени кармап алып, башка жаран менен мушташууга аракет кылып, коомдук тартипти одуно бузган окуянын видеосу тараганы аныкталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1 май риптин кызматкерлери тарабынан 1994 жылы туулган жаран милицияга жеткирилген. Ага майда бей баштык боюнча протокол түзүлгөн. Райондук суд тарабынан 5 суткага административдик камакка алынды. Урматтуу Борбор калаанын тургундары жана коноктору, коомдук жайларда жүрүм-турум эрежелерин сактоону, бири-бириңиздерди урматтоону өтүнөбүз. Коомдук тартипти бузуу, уруш талаш чыгаруу жана башка мыйзамга каршы аракеттер мыйзам чегинде жоопкерчиликке алып келет. Беспредельно ездит, еще крутой с арматуриной, да? Ты едешь, и ты почему не пропускаешь?